Азыр мына бизде кимде-ким соода кыла турган болсо, биринчи соода китебин окусун дейт шариятыбызда. Шарият боюнча соода кандай? Соодада кайсы нерсе адал болуп калат, кайсы нерсе арам болуп калат. Ошону окуп алып туруп, анан кийин соодасын баштасын дейт. А бирок бизде соодагерлер азыр андай шарият боюнча маалыматы барбы деген суроо да, карасаңыздар. Ошол себептен бир убакыт келет дейт, ошол убакта эмне илим амалга караганда жакшыраак болуп калат деди. Азыркы күндө эмес, илим алып алышыбыз керек да, бир амалдан мурда. Себеби биз азыр чыксаң ажырата албай калдың да, кайсынысы адал, кайсысы арам. Сол базарга эле барып карасаң, меники туп-туура байке таразам туп-туура келиңиз дейт. Жакшыда ишенип туруп аласың, кийин эле карасаң, алдай жетпейт да баягы жерде. Көрсөтүп туруп алдай берет. Анткени ал илим алган эмес да, шарият боюнча бир соода китебин окуп чыкпады байкуш. Эгер ошону окуган болсо, ал билмек. Демек бул арам болуп калат. Жалган аралашса арам болуп калат. Мен балдарыма арам тамак жедиргендей күнөкөй болуп каламын. Эртеңки күнү ошол балдарым мени ничүн арам тамак жедирдиң деп жакалабасын деп аны ал билмек. Байкуш бирок ал тилекке каршы андай эмес азыркы заманда.